Жолук жамырдап бир аз өзүңдүн кайсы сезинчиң айтканда. Мен жолукка киргенде деле мен деле сүйүнгөм. Ойлошондум. Азыр жолдошумсуз кичине кыйыныраак. Вообще урушпайбыз. Ой, чоп. Бизге үйлөнгөндөн кийин бири-бирибизди характерибиз ачык болуп, бири-бирибизге сюрприз кылганбыз да. Ушул атай ушундай ниет кам кичинеден эле менден чоң эле болсо кыйлайлы депчи. Тойдон таанышканбыз биз. Ата-аналардын балалыгынан кийин биз түшүндүк да. Анан нике алгандан кийин бул дүйнөдө дагы акыретте дагы жооп берүүчүсү мен болом да. Билбейм кантип салынып калганымды. Жүрөгүм менен барып эме болуп калды. Хадижа өзү деле кыйла депрессияда жүрдү. Бирок мен кандай выбор кылбасын колдодум. Анан ар бир нерсеге эле кирише бербейт. Анан сөзсүз бирөөсү хорошо деп коюш керек. Же эркеги же аялы. Сөзсүз түрдөчү. Тең теги менен тезек кабы менен деп бекер айтпайт экен да. Экөөбүз урушсак эме тутушуп кетебиз. Анан ошо ладно, сеники тууру дейт, болду. Ошо мен токтойт. Болбосо токтобой калат. Күйөөмдөн акча сурагандан бир аз уялам. Biz ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Мына кыздар уктоду тоба кылдым. Уйку көпүрүбүздүн сүйөөнү бир кылган ишинин тайыны жок. Кечке жатат. Кудай мага кандай келин алып алган? Кандай келин алып алган? Дагы телефон кармадыңбы? Кечке. 24-гө 7 телефон колуңда. Апа, азыр эле карадым. Эми силерге сөз таап болбойт да. Хорошо апа деп койсо, тилиң үзүлүп калат да, сен үзүлүп калат, а? Мен жаштыгымда тамактарды пат-пат кылып койдум. Мен жаштыгымда кирлерди тонна кылып колум деле жуат элем. Хадижа. Үйгө кирген эки сөзүм бар. Кет сүйлөшөбүз. Болчу эми. Дастан. Үйдө тукум басып кетке жата бербесем мындай эшикке чыгып, кичине таза абадан жыттап, жумуштар кылчы. Кечке жатасың бекерчилердей болуп. Иш жок, апа. Иш чыгып иш кыл. Же башка жакка кет иштегени. Мал, аз чыгам. Кир десең да кирип албадың, ишиң кыл. Не чакырса келбейсиң, Коймчу. Бирок апам туура айтат, же. Мен. Россияга бир жака иштеш керек болуп атат, кетсем экен, а? Менчи. Мен эмне жалгыз калтырасызбы? Жүрө бересиң сен жерде, эмне болот деп турган. Жан деле жүрө береңизчи. Мал, жаңды эле жүрөм, а? Эч жака кетпей. Үйгө кирбейсиң? Кирсең жакшы болот. Салам бардык бизнес солусу YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул сый болуу программасы. Бүгүн да өзгөчө жылдыздуу түгөйлөрдү чакырганбыз. Бүгүн студияда конокто Дастан мырза жана Хадижа. Саламатсыздарбы? Самачок. Кош келипсиздер. Алгач Борбор калабыз Бишкек шаарынан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Көбүрөөк келип баштадыңыздар окшойт биз тарапка. Мурда келип кетчүбүз, бирок азыр уже бияка көчүп келгенбиз. Үй бүлө менен. Хадижа дагы мен дагы өзүбүздүн жумуш боюнча жаңы бир багыттарды, жаңы бир жаңылыктарды кыла алдык. Эми Бишкек по-любому эме го. Мүмкүнчүлүктөрдүн шаары го. Ошого дагы деле болсо өсөлү деп келип калдык. Жакшы. Буга чейин Кызылкыя жергесинде болчуңуздар, Анан баары бир эки жактан айырмасы болот. Адаптациялоо оор болгон жокпу? Көнүп калдыңыздарбы? Ооба, көнүп калдык. 2 ай болду келгенибизге. Орозо убактысында келдик. Жакшы болду, наоборот, спокойно болду, так нерсе. Жакшы. Уже үйрөнүп калдык.
Бүгүн дал ушул программада үй бүлө баалуулуктары тууралуу, үй бүлөнү кантип бекем сактап калыш керек, жаш үй бүлөгө кеңештер менен бөлүшөбүз. Ата эне болгондон кийин кандай адамда өзгөрүүлөр болот, ошол тууралуу сүйлөшөбүз. Алгач эле үй бүлөнүн бекем болушу бул эмнеден көз каранды? Дастан мырза келиңиз. Үй бүлөнүн бекем болушу ынтымактан, эң башкысы бири бирин түшүнүүдөн. Анан аял киши башкача ойлонсо, эркек киши дагы башкача ойлонот да. Анан экөөнүн ою бир жерден чыгышы почти невозможно да. Ошону бири бирин түшүнүп, айтып, деп ынтымактуу болсо эң башкысы бактылуктун жолу болот деген. Главное түшүнүш керек да. Бүгүн бизде 3-чү коногубуз да бар, Алымбек. Алгачкы интервьюсу болот окшойт буюрса. Анан негизи эле айымдар көбүнчөсү бир нерсеге көнүп кетишибиз кыйыныраак болот. Алгачкы жолу ушул үй бүлөлүү болгондон кийин, жубай деген статуска болгондон кийинки кыйынчылыктар. Башкача болот экен. Анткени мындай жалгыз эле жүрө бересиң го. Анан бир күн жанында, дайыма жанында жүрсө өзүнчө башкача болуп, бара бирок үйрөнүп кетет экенсиң ошол нерсеге. Азыр жолдошумсуз кичине кыйыныраак үйрөнүп калат экенсиң. Негизи буга чейин да экөөңүздөрдүн таанышканыңыздар тууралуу маек чыккан, бирок эми аны көргөндөр да бар, балким көрбөй калгандар да бар. Алар үчүн дагы жаңылык болсун. Жаңы таанышканыңыздар тууралуу, андан сырткары айрыкча балдардын ата энеси айтат, ой ырчыны баягы артистти алба деген нерселер бар, алар үйдө турбайт деген нерсе. Сиздин да жашооңузда бул суроо орун алды беле? Биздин таанышканыбыз боюнча эми өзүнүн жумушка байланыштуу тойдон таанышканбыз биз. Тойдон таанышып калганбыз. Анан баш кошушубуз боюнча ошол моментте үйлөн деген маселелер көбөйүп, мен 25-ке чыгып калгам, 26-га кетип атам. Үйлөн анан үйлөнөм ушубузга деген деп айткам. Бирок ата энем айткан эмес. Ал мындай болсо үйдө отурбайт. Жакшы экен, анда экөөлөшүп иштеп көчөдө жүрө бересиңер, бизге главный үйлөнүп бактылуу болгула деген. Хажескиче. Мага деле ушул жок, каршы чыккан эмес, ушундай эле деген. Сени колдогон инсанга беребиз деген. Эң негизгиси жолдошум мени колдойт. Ошонун үчүн да беришти. Жакшы. Негизи эле кыз кишинин 18 жаштан өткөндөн кийин көбүрөөк кадам баскан, көбүрөөк сага умтулган мырзалар дагы көп. Анан алардын ичинде Дастан мырзаны эмнеси менен тандап алдыңыз? Жүрөгүңүз менен багынбабы? Алардын ичинен бул жактын чечкиндүүлүгү жаккан, баарынан дагы. Ошол сапатын өтө баалаймын. Баарынан дагы өзгөчөлөнүп турат. Эмне, кандай сапаттары? Чечкиндүү. Мактап калыңызчы. Добрый деп. Ооба, чечкиндүү. Анан добрый өзү айтмакчы. Анан ар бир нерсеге электиришип бербейт. Өтө мурда болот эле го. Мындай кызганыч көп болот го мисалы. Бул жак анча деле билдирбейт. Бирок кызганат. Ооба. Негизи эле той топурда кечке жүргөндө түнү деле күнү деле чогулсуңар, анан анча мынча казанай кагышып кеткен учурлар болобу? Мисалы үчүн көбүбүздө ушундай нерсе болот да. Ооба, болот да. Жок, эсеби бизде ошондой эле бирден кандай десем сөз талашып кала турган болсок, эми жумушка барсак, мисалы тойго барсак, ал бирөөнүн жакшылыгы. Эң башкысы ал жердеги биздин проблема. Бирөөгө бирөөнүн тоюна тиешеси болбош керек. Ошол жерден макул кийин сүйлөшөбүз дейбиз. Анан кийин сүйлөшөбүз деп эле тойду бүтүрүп, нары бери кылып үйгө келишекти жок, унутулуп, баарыбыз өзүнө келип калабыз. Эгерде үйдө боло турган болсо, биринчи сүйлөшүп, неге андай болуп атат, неге мындай кылдык, кел сүйлөшөлү деп айтып атпайм, мындай ынтымактуу келишкен жакшы да. В основном тойлордо ошондой биз кичине тартышып кала турган болсок, тойдун вайбы менен, кызматы менен жүргөлү унутуп калабыз тез элечи. Ошол эле. Анан сөзсүз бирөөсү хорошо деп коюш керек. Же эркеги же аялы сөзсүз түрдөчү. Ой, рахмат.
бирөөсү карашы деш керек. Болбосо ал түгөй турган нерсе. Жаңы үйлөндүңүздөр. Анан эми баардык эле бойдок кездегидей болор бит го. Үйлөнгөндөн кийин дагы бири-бириңиздерге көнө албай, кыйналып, мындай бирдеке десе эле ой болду эмнеге тийдим мен сага, эмнеге үйлөндүм мен сага деген кептер орундалды беле. Айт. Болгон. Башында болгон. Анан өзү 2 жыл экен. 2 жыл убакыт бериш керек экен 2 жашка. 2 жылда ошол адаптация болот экен, бири-биринин характерине общий билип чыгат экен. Анан 2 жылдан кийин уже же нары же бери болот экен да ошондо. 2 жыл чыдап коюш керек. Ошо. 2 жылдан кийин баары жакшы болот. Азыр ушпайбыз эле. Вообще ушпайбыз. Ой, чё. Алпа, байкеге алпа. Силер маған дагы бер. Сындырып салган. Кечирим сурайм. Бул программабыз бүгүн өзгөчө форматта, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр атасы кетти баласы менен, апасын алып калдык. Көбүрөөк кызыккан сурооңорубузду берип алалы. Келиңи Хадижа, өзүчө сүйлөшүп алалы. Негизи эле мырзаларды тандоодо басымдуу бөлүгү сенин чөрүңдө башка болсо, бир аз жашы улуураак болсо деп тандайсың да, анан эмне үчүн Дастан мырза? Эми Дастан деле шоу чөйрөдө жүрөт, үйдө көп болбойт дегендей. Жолдошу менден 7 жаш улуу. Атайым ушундай ниет кам кичинемден эле менден чоң эле болсо кыйлай эле депчи. Анткени мындай түшүнүктүү болот деп ойлойм негедир. Сени түшүнөт, сени колдойт. Анан чыгармачылык тандааганым ар ким тең менен, тезек кабы менен деп бекер айтпайт экен да. Балким башка бирөөгө эме болгондо ал мени колдобойт эле. Точно элечи. Колдогону ошон үчүн тийдим. Ошонусун эме кылып. Анын жубайыңыз сен 7 жаш кичүү. Анын үйлөнгөндөн кийин ошол баары бир ал кичинекейрик кылат, жаштык кылат. Ошол нерсени көтөрүп кетүү деле оор болду. Анын катарына кошулуу, ошонун темпи менен кетүү. Ошону вайп менен кетүү. Негизи үйлөнүп атканда 2004 уже жаңы эле 18 чыккан, ошол нерселерди билип, мен ал убакта уже 25 жаштагы, 20-25 жаштагы боло элем. Анан карап отурсаң айырмасы болот. Тем ал жаш кичинекей деп ойлойсуң. Бирок убак бардык нерсени дарылайт экен, убакыт бардык нерсени өзү окутуп, өзү билим берип коет экен. Сиз айткандай башында характерибизди бир аз жакшы билип алыш үчүн аракет кылдык. Кээде бир нерсени туура эмес кылып алсам, бул нерсе кылбаш керек экен деген нерселер болуп, араңдан ушул 1 жылда адаптация болдук. 2 жылда уже бири-бирибизге характерлерди толук билдик, ары бери кылдык. Керектелер кыз жигит болуп жүрүп эле бири-биринин характерин билип атат го. Ооба. Бизге үйлөнгөндөн кийин бири-бирибиздин характерибиз ачык болуп, бири-бирибизге сюрприз кылганбыз да. 7 жаш дегенде корккон жоксуңбу? Мындай менен чоң эле киши, мисалы 5-6 жаш улуугун эле киши көрүнүп калат көзүмө. Жок, жакшы эле. Бирок кээде тамашалашып калам, уже 30га чыгат экенсиз, а мен эми 20дамын, вы уже дяденька деп эме кылсам настроениясы түшүп кетет. Ошону тамашалашып коем. Бирок жаңы шоу чөйрөгө аралашып, мисалы үчүн кызылка жергесинде деги эле түштүк тарапта ордуң абдан чоң. Андан көрөк ошол турмушка чыгып, бала карап отуруп калбастан карьерамды может дагы да болсо көбөйтө берем, жүзүмө, лицомо иштейм, атыма иштейм деген нерсе болду беле. Тандоо. Турмуш же ырчылык, чыгармачылык. Жок, андай болгон эмес. Мен турмушка чыгардан алдың эле бул нерсе белгилүү болгон. Мен ошондой эле бойдок кезимде мен ырдаймын, мен өзүмө иштеймин, карьерам деп düşünmün. Анан турмушка чыгам деп жатканда дагы атам күйөөмдөн сураган, сен колдойсуңбу? Биздин кыз ушундай десе, ооба мен колдоймун, мындай кылып берем, андай кылып берем деп темелерин айткан. Ошентип азыр бирге арага түртүп жүрөбүз биргеликте.
Мисалы үчүн көп ырларды чыгармачылыкта жүргөн айым бар бир үй менен жумушту алып кетип бир аз оорчулук жаратпай койбойт. Кайын журттун колунда жүрдүңөр мисалга баардык нерсени алып кетүү. Бардык нерсени алып кетүү аябай кыйын. Муну алып кеткен бар, алып кетпеген бар. Башкысы жолдошун колдоп, анан ата-энени колдогону бул эң башкысы экен деп билдим бул жашоодо. Ал калгандары жөн эле. Эгер учурлар болду, убагында мен ата-энени да колдобой эме кылган болгон, күйөөм дагы, бирок сынбадым. Дагы да опыт алдым, дагы да күч алдым дегендей. Азыркы учурда мени түшүнөт бардыгы. Кайнене келин темасын козгоюнчу. Шарт эле тил табышып кеттиңизби же болбосо кандайдыр бир убакыт талап кылындыбы? Жок, сразу эле жол эме тиеле кезге чейин деле бияк менен сүйлөшүп калганда апам жакшы жүрөбү деп койсом сразу апама берип койчу трубканычы. Анан кандайсыз апа, жакшысызбы деп апам дагы жайдары да сүйлөшүп кете берчүбүз. Азыр деле ошондой. 18 жаштагы кызды алып атканда деле ойлонуңузбу? Кыялдары кандай болду экен, же болбосо бардыктарын өзүм көтөрөм, өзүм окутам, чокутам деп алдыңызбы? Негизи эле милдет ошондой болот. 18 жыл ата-энеси жакта апам менен атам чоңойтуп кайынтакайын уже бергенден кийин мага келди да. Ооба. Мен анын никеме алдым. Никеге алгандан кийин бул дүйнөдө дагы акыретте дагы жооп берүүчүсү мен болом да. Анан анысын полностью моюнга алып туруп эле өзүм окугам. Дальше чыгабыз, ушундай болот. Ыр жагынан кетебиз, ыр жагынан, башка жагынан болсо башка жагынан өзүм колдойм деп кайынтакайым менен кеңешип сүйлөшүп жүрүп алганбыз. Эми жоопкерчиликти башында Хадижа экөөбүз сүйлөшүп отуруп туруп эле эмне кылабыз дальше, кандай кыялдарым бар, ушундай. Анда давай жолго жетели ошол нерсеге деп башында сүйлөшүп келишип үйлөнгөнбүз да. Чыгармачыл адамдын жубайы уш деле кыйын деп көп айтышат. Булар эмегеде бир жакшылыкка барат же болбосо жакшылыктан маанайы чөгүп келген учурлар көп кездешет. Аял киши өзү айтып калды, бир аз ылдыйраак болуп коюш керек же болбосо бирөөсү хорошо деп коюш керек депчи. Кимиңер ошого киресиңер? Жолдошум керек. Экөөбүз урушсак эме тутушуп кетебиз. Анан ошого ладно, сеники тууру дейт, болду. Ошону менен токтойт. Болбосо токтой калат. Кээ бирде жолдошунун настроениясы чогулуп калса, сиздики зор, сиздики тууру дейбиз. Бул ошону менен токтойт. Дейли ата болгон кандай экен? Ата болгон өзүнчө бир башкача. Мындай түшүндүрүп айтып эме кыла албайсың. Өзүнүн бир рахаты бар, өзүнүн бир кыйынчылыгы бар. Бирок атанын ордун балалыгынан экенин биз түшүндүк да. Кандай түйшүгү бар, кандай эмеси бар. Мурда биз бир жерде ооруп калган болсо, атабыз кантип бизге чуркап келип, эмне болду десе, ошол нерсе эске өтүп калат экен. Негизи сезимдер вообще сонун. Аны бир көрүш керек, өзү бир көрүш керек, алар түшүнүп жетет. Деги эле мындай ата болгондон кийин өзүңө мына жоопкерчиликти дагы да болсо көбүрөөк ала алдыңбы? Ооба. Жоопкерчилик үйлөнгөндөн кийин 2 эсе болгон болсо, балалуу болгондон кийин 3-4 эсе болуп кетет экен да. Себеп дегенде Алланын берген бир кичинекей берекеси, аны чоңойтуш керек. Мыкты жакшы бала кылып чоңойтуш керек. Ошол жактан азыр мисалы балам кичинекей, бирок будущем кандай ата болом, кандай тарбия берем деп азырдан ойлонуп баштап атам ужечи. Түшүптөрү деле бар, бирок канчалык кыйналып түшүгү көп болуп кичине эме болуп калсаң дагы 1 жыл моюнча мен унутуп кетесиң аны. Жумуштан же башкалыктан чарчап келген болсоң үйдөн чыгып эле бийлеп же күлүп болсо уже унутасың да. Өзүңдүн вайбың менен бала болуп ойноп эме кылып кетесиң. Экөөңөрдүн дагы ушул тарткан вайындарды көрүп калабыз. Анан бирде бир видеого көзүм түштү. Баягы бетте кадимкидей эле маска жасап, же болбосо боенткон сыяктуулардычы. Мындай нерсеге өзү макул болор эле? Ооба.
бирок көндүрүш бир аз кыйын болот. Алдайм, кадимкидей алдап койсоң, любой эле эркек эме болот. Мындай айтканын кылат да. Ошого сиз мыктысыз, сиз күчтүүсүз деп эме кылсаң, Дастан алдап эле коет. анан түшүп берген. Үйлөнгөндөн кийин баягы бойдок жүргөндө же жаңы үйлөнгөндөн башка анан бала болгондон кийин ошол сүйүүнүн баары балага өтүп кетет. Биринчи кезекте бала туруп калат дегендер анча мынча болуп калабыз го. Эми ал нерсени мен өзүм түшүнүгүм боюнча айтайын. Балага сүйүү өтөт, мээрим өтөт, башка өтөт, бирок уул болгон болсо ал будущем бирөөнүн күйөөсү, кыз боло турган болсо бирөөнүн келечектеги жары, айланып тегеден эле бири-бириңди карап олтуруп калчу бул адам келинчегиң болот, жубайың болот деп ойлойм да. Бирок сүйүүнү колдон келишинче бөлүшкө аракет кыласың. Эми, конечно, өзүңдүн балаңа мээримди көбүрөөк беришиң мүмкүн, бирок акырына келгенде сүйүктүү жарың эле калат да сен мененчи. Алардын өзү менен өзү болуп кетет. Анын баланын сүйүүсү башка, жубайдын сүйүүсү башкача болот. Экөөнү аралаштырып. Айрыкча блогерлер, ырчылар өздөрүнүн жалаң гана жакшы жашоосун көрсөтөт. Ал эми камера артындагы жашоосун эми жашыргандарга кирет десек дагы жаңылышпайбыз. Анан деги эле мындан сырткары, чыгармачылыктан сырткары дагы эмне менен алектенесиң эгер биргеликте? Эми бул күндө эле боло бербейт же постоянно боло турган мамлекеттик жумуш эмес дегендей. Азыркы учурда мен фортепиано менен эле алектенип атам. Чыгармаларды чертем. Бош убактымда тамакты жасаганды аябай жакшы көрөм. Тамактарды түрдүү жасайм. Жолдошум тойдон сырткары азыр режиссер, кино жазып жатат. Жакында кино тартат. Буюрса ушул айда, майда съемка башталат. Ошондо мен биринчи кинолордун бири болот. Өзүмдү кино жаатына дагы сынап көрөм. Буга чейин негизи тартылып көрдүң да? Жок. Анча сунуштар болгон. Анда жаш болгонмунбу, жок деп каршылык кылам. Өзүңүздүн дагы кыялдарыңызды орындотуш үчүн тасма тартматпыз, буюрса. Ошол жөнүндө келиңиз, кеп кылыңыз. Кандай тасма, эмне жөнүндө? Алгачкы жол болот буюрса. Куркуп атабызбы? Чоң проекттин алгачкысы эми буга чейин өзүбүз мини скетчтер, анан YouTube'га сериалдар тартып жүргөнбүз. Бул проектибиз Кудай буюрса эң биринчиси болот. Чоң экранда биз Кыргызстанга кетчү, кинотеатрлардан чыкчу бир жакшы иш баштаганбыз. Эми биз өзүбүз КВН чөйрөсүнөн келип, өскөнүбүзгө КВН чөйрөсүнөн ушул даражага жеткенибизге байланыштуу биз комедия менен эле баштадык. Себеп дегенде кыргыздын эң сүйгөн бул жанры бул комедия да. Анан комедия эч качан неме болбойт, элди тажатпайт. Мелодрамасы, ужасы, комедиянын орду башка. Комедия кылып атабыз эми 3-4 өзүбүздүн эле командадагы балдар 2-3 баланын окуялары камтылат ал жакта. Кинонун сценарийси боюнча бул жетим балдардын окуясы мындай иштейт. Азыр эми ошол окуялар болуп, биздин өзү кызылкада 5-6 ай болуп калды, бир кичинекей жаңы төрөлгөн наристен мечиттин оозуна эле жыштап кетип. 16-17 жаштагы кызча. Болгон окуя. Бул быйыл болгон окуя. 17 или 18 жаштагы кыз мечиттин ичине эле тыштап кеткен. Анан ошондон келип чыгып туруп, андай нерселер көп угабыз да биз. Көп угабыз. Анан ошол нерселерге бир аз таасирибизди тийгизип, ата-энеге балага ата-эне керек деген маанини бериш үчүн ошол кинону баштадык. Былтыр бир жыл мурдагы аябай талкуулоого түштүм. Баардыгы баягы Хадижа тигинтиптир, Хадижа жолгун чечип алыптыр деген сөздөр аябай талкуу жаратты. Деги эле ушундай сенин жеке жашооңо аралашкандар кажырын келтирбей? Андайлар көп. Жамгыр жайт да. Жамгыр жааганда карга кадимкидей өзүнө удобный место издейт да. Өл болуп калбайын депчи. Бүркүт болсо бийигирээк учат экен. Ошол булуттардан дагы. Ошону айтат, сиздин жаман күндөрүңүз ушул жамгыр болсо, сиз бийигирээк учуңуз, катуураак туруңуз деп айтат. Ошону улам каждый раз капаланганда, духум түшкөндө ошол сөздөрдү эстеп турам.
Ал негизи өзүңүздүн каалооңуз менен башыңызга жолук салууңуз беле же болбосо жолдошуңуздун сунуштоосу? Жок, ал учуру так башкача болуп кеткен. Ал көз ирмемдер азыр деле көз алдымда. Билбейм кантип салынып калганымды. Жүрөгүм менен барып эме болуп калды. Кийин анан ошол тойлордо ырдап жүрдүм жолук менен. Анан жолук жан ырдап бир аз өзүмдүн ыңгайсыз сездим. Чындап айтканда, ырдабай эле коюш керек деп ойлойм да. Жолук салынгандан кийинчи негизи эле мен эмес, башкалар деле. Эми ким ар ким өзү үчүн го. Ооба. Бирок мен ырдап жолуктун эмесин түшүрбөй эле коеюн дедим да. Лучше чечип ырдаганым жакшыраак. Убактысы келгенде буюрса жолук салынам деген ниеттерим да бар. Азыр жаш окшойм. Тилдин баардыгы жолугун кийиптир, анан жолугун чечип алыптыр, анан күйөөсүнө деле сөз тийбей койбойт да. Ой, Дастан деле айтпайбы деген нерсечи. Эми биринчиден жолук деген жакшы нерсе, өтө жакшы нерсе. Мен жолукка киргенде деле мен деле сүйүнгөм, ойлошуңдум, сонун деп. Анан бир нерсени билип калдым, кийин ар бир нерсенин өз убагында болгон жакшы экен. Анан бир убакта эле жолук кийип калды. Уже бияктан элге эчтеке жакпайт да. Эл менен элбиз, бирок жолук кийсе, жолук кийип алып тойдо ырдап жүрөт. Мындай кылып жүрөт, тигиндей кылып жүрөт. Аны чечкенден кийин уже чечип койдун ары бери. Иши эки ойлуу тарапка түшүп калды. Хадижа өзү деле кыйла депрессияда жүрдү. Бирок мен кандай выбор кылбасын колдодум. Жолук кийгенде деле мен кубандым. Жолукту чечерге жакын деле мага айтып деп. Бул жагыдан каалабады. Бирок ошого чечкенге каалабады. Бирок ошого мажбур болуп калдык да. Анын өзүнүн себептери бар. Бирок кандай выбор кылбасын, эмне кылбасын, мен дайыма аны колдойм. Колдоп келем. Мындан кийин дагы колдойм. Бирок Алла насип кылса, Кудайым насип кылган болсо, өз убагы келген болсо, балким дагы болуп калар. Бирок эң башкысы жолуктабы, жолукта эмеспи, жүрөгүндө иманы толуп турган болсо, ошол дагы жетиштүү деп ойлойм. Жаштайыңыздан өзүңүздүн жаныңыз менен каражат таап көнүп калгансыз да, мисалга. Эми эрте аралашкандан кийин анан жолдоштун көзүн карап калуу деле бир аз кыйыныраак болот. Жолдоштон акча сурап калуу. Ооба, билбейм башкалар кандай күйдө отурганын айында. Бирок мен күйөөмдөн акча сурагандан бир аз уялам. Ошого дайыма өзүм дагы иштеп эме кылып жүрөм. Азыр мен ойлоймун, күйөөмө азыр жардам беришим керек. Ал деле бизди багам деп жүрөт да. Буюрса болуп кетсек, анан сурабай калсам керек. Бүгүнкү темабыз, бүгүнкү программабыздын талашына байланыштуу суроо. Бактылуулук дегенди эмне деп түшүнөсүз? Бактылуулук деген сөзү мен эң башкысы алтын мүчөң аман, биринчиден соолук эң башкысы. Андан да эң башкысы ата-энелерибиздин, бир туугандарыбыздын, жакындарыбыздын, үй бүлөбүздүн тынчтыгы. Себеп дегенде үй бүлөңдө бир маселе болуп турган болсо, көчөдө болсун, башка жакта болсун жүргөндөй болбойсуң да. Ошол эле. Анан эң башкысы ошол ата-эне, бир туугандар, үй бүлөң, балаң, аялың, ушул сени курчап, сени дайыма бактылуулукка алып келе турган нерсе ошол үй бүлө тынч болсо, үй бүлө тынч, ден соолугу жакшы, сени колдоп турган болсо, керек болсо тоону дагы тежеп өтөсүң да. Себеп дегенде сени артыңда ушундай мыкты адамдар сени колдоп турат. Андан башкасын колдобос керек эмес. Достун же башка нерсенин колдоосу дагы керек, бирок эң башкы колдоо бул үй бүлө. Эгер үй бүлөң тынч боло турган болсо, сенден бактылыган жок. Анан өзүнчө эле элдин арасында жылмайып күлүп жүрсөң, анан үйдөн проблемаларың ийгизип аткан болсо, витринада күлүп коесуң. Бияка киргенде эң башкысы үй бүлөң тынчтыгы. Бактылуулук бул жүрөгүңдүн тынчтыгы, Аллага болгон ишенимиң, үй бүлөң тынч, ден соолугуң бекем, жакындарың жаныңда болгону бул сен үчүн бактылуулук, мен үчүн.